Кыргызстандын билим берүү системасында көптөн бери эле кемчиликтер болуп келген. Бирок азыр бул көйгөй ар бирибиз байкай турган чоң масштабка жетип калды. Көйгөй 3 окуучу бир партада отурган класстык бөлмөлөрдө. Я хотел бы, чтобы быстрее школу бы закончили, а то тут слишком тесно. Бул мектептердин авариялык абалы. Кээ бир жерлерде мектептердин жетишсиздиги, ал мектептердин ичинде орундардын жетишсиздиги, ошондой эле мугалимдердин аз болгондугунда. Бул көйгөйлөр чечүү үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги билим берүү жөнүндө жаңы мыйзамды иштеп чыкты. Бирок биздин өлкөбүздүн кайдыгер эмес жарандары аны окугандан кийин наразы болушту. Эмнеге? Анткени бул мыйзам долбоору Билим берүү жана Илим министрлигине жүктөлгөн бир дагы милдетти чечпейт. Аларга майыптыгы бар жарандарга шарт түзүү, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, туура каржылоону камсыз кылуу боюнча көптөгөн милдеттер коюлган. Ошондуктан ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлүп, ал Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгышы керек болчу. Топтун курамына түрдүү тармактагы адамдар, жарандык активисттер, депутаттар, мугалимдер, билим берүү адистери жана юристтер кирди. Алар биротоло эскирген советтик билим берүү системасын реформалоону каалашат. Про советскую систему образования мы сейчас часто слышим, что многие ностальгируют, говорят, что вот в советское время образование было лучше, школа давала сильные знания, советское образование было сильным. Такие метафоры мы часто слышим, иногда даже от ныне действующих депутатов. Да? Ну, хотелось бы сказать, что да, на самом деле это так. Советское образование школьное, оно действительно было очень сильным. Более того, в 50-х, 60-х годах 20 века оно было лучшим в мире. Оно занимало первое место. Получается, что человек, когда заканчивает университет, заканчивает школу, ему больше некуда идти, потому что заводов больше нет. Он со своим дипломом инженера уже не востребован. Он попадает не на гарантированное место рабочее от государства, а попадает в свободные рыночные отношения, там, где он не востребован, не конкурентоспособен, потому что у него школа ему не выработала мягкие навыки, да, такие как критическое мышление, умение работать в команде, умение быстро адаптироваться к меняющимся условиям, умение учиться. И это, опять же говоря научным языком, то, что мы называем продуктивным мышлением. Человек, который способен креативно мыслить, что-то сам придумывать, что-то сам производить, генерировать какие-то идеи. А как раз-таки советская школьная система, она готовила людей с репродуктивным мышлением, то есть тех, которые готовы воспроизводить уже полученную информацию, а не придумывать что-то самим. Вот это с научной точки зрения такая основная разница в подходах. И сейчас, конечно, отрицать тот вклад, который советская школьная система она сделала в нашу систему образования, это бессмысленно. На самом деле вклад был огромный, это и инфраструктура, и полностью вся концепция. Это огромный вклад, но пора двигаться дальше, пора что-то модернизировать, реформировать. Уже пришло время. Есть такое выражение, наверное, вы слышали, лучшее время посадить дерево было 25 лет назад. Вот то же самое, наверное, с нашей системой образования. Лучшее время ее реформировать было 25 лет назад. Билим берүү жөнүндө мыйзам долбоорунун негизги максаты калктын бардык катмарындагы адамдарга жеткиликтүү жана натыйжалуу билим берүү системасын уюштуруу. Ал эми мыйзам менен иштөө боюнча топтун мүчөсү Гульнара Каликованын айтымында сапаттуу билим алуу мектепке чейинки курактан эле башталышы керек. Вообще мы назвали наш подход 5 шагов к качественному образованию. Вот первый шаг, мы считаем, что образование должно быть, ну, мы называем так, образование каждому. Вот у нас, к сожалению, в нашей стране, у нас, например, дошкольным образованием охвачено всего лишь 23%. То есть, получается, из миллиона детей дошкольного возраста 800 тысяч детей не имеют, им недоступно дошкольное образование. Это очень плохо. Глобальные исследования говорят, если ребенок не получает дошкольное образование, то он уже имеет очень низкие стартовые способности. Естественно, это все сразу же сказывается на качестве его школьного обучения. И это сразу сказывается на всей его последующей жизни. Ежегодно у нас рождается 150, 160, вот в 2025 году ожидается рождение 170 тысяч детей в год.
И каждый год у нас, к сожалению, дети, выпавшие из системы школьного образования, они тоже увеличиваются. Это, представляете, в рамках страны у нас может быть миллионы людей, которые будут необразованными. И вот поэтому мы ставим первые задачи или первым шагом мы считаем, что первое – образование каждому. Охват должен быть стопроцентный и для школ, и для детских, и для дошкольного образования. Сапаттуу билим өлчөнгөн натыйжа. Азыр сапат чарчы метрлер, китептердин саны жана имараттын жасалгасы менен өлчөнөт. Чынында ал окуучулардын билими менен өлчөнүшү керек. Мыйзам долбоорунун авторлорунун айтымында, учурда бизде тестирлөө системасы жок. Мектепти бүткөндө тапшыра турган жыйырты гана бар. Бирок ал бүтүрүүчүлөр кетип калгандан кийин эмне кылабыз? Билимдеги бош жерлерди толтурганга мүмкүнчүлүк болбойт. Ошондуктан окуу учурунда дагы тестирлөө системасы киргизилиши керек. Келерки жылга чейин быйылкы жылы аныкталган кемчиликтер менен иштей башташыбыз керек. Билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун механизмдеринин бири катары каржылоонун ваучердик системасын киргизүүнү сунуштап жатышат. Башкача аны акча окуучунун артынан ээрчийт деп аташат. Ал кандай иштейт? Азыр мектепке белгилүү бир суммада бюджет берилет. Жаңы китеп сатып алуу, мектепти оңдоо жана башка чыгымдар ушул акчадан келип чыгат. Берилген бюджеттин суммасы өтө аз. Ошондуктан мектептер мектеп фонду катары кошумча жыйноолорду жасашат. Ваучердик системада студентке белгилүү бир сумма дайындалат, жана ал кайсы мектепти тандабасын, акча анын артынан ээрчип кетет. Ваучерное финансирование позволит привлечь деньги частного сектора. То есть вы, если захотите построить школу, государство на каждого ученика, который придет к вам в школу, из бюджета выделит энную сумму денег, и тем самым вам окажется выгодным строить эту школу, потому что вы побыстрее вернете деньги, которые инвестировались в это здание, в эти учебное оборудование и так далее. То есть тем самым, я думаю, из этих 600 школ, которых не хватает в стране, ну, минимум половину частный сектор отстроит. И причем это он сделает намного быстрее и качественнее, чем государство. Второе, с помощью ваучерной системы финансирования можно регулировать качество образования. То есть чем больше учеников, тем больше денег приходит в школу. Это будет конкуренция как между частными школами, так и между государственными школами. Потому что в школу, где слабое образование, просто родители перестанут давать детей. Речь идет конкретно в основном о городских школах, конечно. Ну, в селах это мы не можем, потому что в селах обычно одна школа на одно село. Но в городах это вполне реализуемо. Поэтому ваучерное финансирование Кыргызстану нужно срочно внедрять. Эта система работает в Казахстане, в Эстонии. Она очень себя хорошо показала. В Казахстане, скажем, если 5-10 лет назад была нехватка детских садов, там 20-30% был охват, то у них сегодня 100%, а у нас всего лишь 20-25%. То есть ваучерная система будет не только для школ, также она будет для детских садов, для профессионально-технического образования. Ну, в вузах эта система и так работает. Там работает система грантов, но там есть одно ограничение: гранты не дают частным университетам. Вот это неправильно. Надо частным тоже давать. И, может, частные университеты будут обучать лучше, чем государственные. Сапаттуу билим берүүгө кийинки кадам жакшы квалификациялуу мугалимдер. Азыр мугалимдер 5 жылда бир жолу квалификациясын жогорулатууга милдеттүү. Бирок тез өнүгүп жаткан дүйнө үчүн бул көп. Анын үстүнө азыр билим берүү министрлиги бул жаатта толук монополияга ээ. Бул сертификатты алар гана бере алышат жана мугалимдер тестирлөө кезегин күтүүгө мажбур. Эң негизгиси буга чейинки мыйзамда мамлекет кандай бир деңгээлде көзөмөлдөөчү, жазалоочу, даярдап берүүчү функцияны аткарган да. Кандай бир деңгээлде бул баягы биздин коомдогу эң мындай артыкчылыктуу, билимдүү топ мугалим да. Бирок мугалимге ишенбейт да мамлекет. Эмне кылат аны? Китебин жазып берет. Кайсы программа менен окутат, аны тандап берет. Келип алып туруп текшерет. Кайсы жерде кыйшык жазып койдуң, китептер жаздыңбы, жазбадыңбы, кандай бир сабакты кандай өтүп атасың, киришүүсүн кандай кылдың, бүтүрүүсүн кандай кылдың деп кандай бир деңгээлде мугалимди абдан басып алганбыз да. Мамлекет ошо министрликтен баштап, ошо райондук деңгээлдеги жанагындай билим берүүнүн жетекчилерине чейин. Азыркы билим берүү мыйзамда мүмкүн болушунча мугалимге ишениш керек. Анткени эмне? Окуучуну эң жакшы тааныган бул мугалим. Ошол мугалимге эркиндик берип, андан жыйынтыктарды сурай турган болсок, сөзсүз түрдө мугалим изденет. Ал эми мугалимди басып алып туруп жалаң гана жанагындай мамлекеттин өзүнүн көзөмөлдөөчү,
текшерүүчү функциясын колдоно берсе, мугалим изденбей калат. Ошол жетекчилерге жагыш үчүн иштеп калат да, окуучуну иштебей калат. Ошон үчүн биз жаңы мыйзамда мугалим окуучу үчүн изденип иштей турган мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек да. Мындай айтканда, мындай мугалимдик аттестикти алган адамдардын саны көп эле. И мамлекет дагы бүгүнкү күндө мына 5000ге жакын атайын гранттык орундар берет. А бирок эмне үчүн мугалимге барбай атат? Эң биринчиден мугалимдердин астындагы сапат төмөн болуп атат. Себеп дегенде жалпы республикалык тестилөөдө төмөнкү балл алгандар мектепке барып атат. Кандай бир деңгээлде башка техникалык жана башка адистерге өтпөй калган адистер мугалим болуп барып атат да. Себеп дегенде эмне? Ошол 130 болжолдуу түрдө 130-120 алган жалпы республикалык тестилөөдөн алган бүтүрүүчүлөр мектепке барачат да. Эми бул 120-130 деген эми баягы эптеп-септеп жогорку окуу жайга өттүм деген сөз да. Бул бир эмес. Экинчи, бүгүнкү күндө коомдо мугалимдердин кадыр баркы жок болуп атат. Коом, ата-эне мугалимдерди сыйлабай калды. Үчүнчүдөн албетте буга чейин мугалимдердин айлык акысы абдан эле төмөн алып келген. Мугалимге кирген мугалим ушул 3000-4000 сомго чейин алып келген да, абдан аз. Албетте бул өзгөчө шаар жерлеринде өзүнүн жанын багууга, үй бүлөсүн багууга такыр жеткен эмес да. Ошондуктан бул багытта кандай бир деңгээлде бүгүнкү күндө мугалимдин адистиги, мисалы үчүн ушул Кытай өлкөсүндөгүдөй кылып, же болбосо Кореядагыдай кылып, же болбосо Түркиядагыдай мугалимдин авторитети, мугалимдин коомдогу орду кайтыш керек. Бул үчүн мамлекет дагы шарт түзүш керек. И ошондой бир шарт түзө турган болсо, ошол сапаттуу мектепке мугалимдер тартыш керек да. А сапаттуу мугалимди биз жазалоо менен, коркутуу менен тарта албайбыз. Кызыктырышыбыз керек. Жакшы айлык төлөп беришибиз керек. Кандай бир деңгээлде ал жерде атаандаштык, конкуренция түзүшүбүз керек да. Ошондо мектепке мугалимдердин саны өсөт. Сапаттуу мугалимдер келет да. Мектептердин жана алардагы орундардын жетишсиздигин маселесин билим берүү жөнүндө жаңы мыйзамда жеке мектептерди өнүктүрүү менен чечүү сунушталууда. Ваучерлер системасы мурда талкуулангандай жеке сектордун акчасын тартууга жардам бериши керек. Бул үчүн аккредитациялоо процедурасын жөнөкөйтүү зарыл. Бул жеке бала бакчаларды ачууга да тиешелүү. Мына ушундан улам бизде аларыз. Ал эми иштеп жаткан бала бакчалар менен мектептер ата-энелердин чөнтөгүнө каттуу сокку урат. Алардын көпчүлүгү акчасын төлөй албайт. Сейчас частную школу достаточно сложно открыть, потому что существует несколько препятствий, барьеров, я бы так сказала, в виде устаревших требований. Да? Существуют еще требования со времен Советского Союза, которые составлялись к государственным учреждениям. Частным учреждениям, частным школам, которые, когда начинают только свою работу и не имеют собственного здания, а подыскивают что-то в аренду, это очень сложно этому соответствовать, это однозначно. Потом существуют требования тоже еще от пожарной. Сейчас уже просто совсем другая ситуация, да, эти требования составлялись 60 лет назад, а это все требует пересмотра. Потом вторым очень серьезным барьером это, я считаю, все-таки наличие таких механизмов регулирования со стороны государства, как процедура лицензирования, процедура аккредитации. Вообще частное образовательное учреждение – это не бизнес, как я уже сказала, это социальное предпринимательство. То есть учредитель, он прекрасно отдает себе отчет в том, что уровень ответственности огромный, высокий. Это не просто ответственность, это ответственность за жизнь детей, за их образование, за их воспитание. Это очень работа с высокой эмоциональной выгораемостью и требующая огромных инвестиционных вложений. Айтылгандардын баарын жыйынтыктап, жаңы, жеткиликтүү жана сапаттуу билим берүү системасын түзүүгө ар кандай тармактардан канча гана адамдар чындап катышууну каалап жатканын айкын болот. Билим берүү жөнүндө жаңы мыйзам боюнча бул сунуштарга кандай карайсыз? Көрүнүп тургандай, өлкөбүздүн келечегине кайдыгер карабаган карапайым жарандар мыйзам долбооруна катышып, өз сунуштарын айтса болот. Бул ар бирибиздин колубуздан келет. Мамлекеттик органдар өздөрү сунуштарга ачык экенин айтышат. Андыктан биргелешип мамлекетибиздин өнүгүшүнө салым кошолу.